Манас университети жалпы түрк дүйнөсүнүн руханий казынасы, маданий борбору. Бул туурасында Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун төрагасынын орун басары Нургүл Бакирова Кыргыз-Түрк Манас университетинин 30 жылдыгына байланыштуу иш-чарада билдирди. Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясында Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев, Түркия Республикасынын вице-президенти Жевдет Йылмаздын, ошондой эле Жогорку кеңештин депутаттары, министрлик ведомстволорунун катышуусунда Кыргыз-Түрк Манас университетинин 30 жылдык мааракеси белгиленди. Иш-чарада сөз сүйлөгөн Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун төрагасынын орун басары Нургүл Бакирова Кыргыз-Түрк Манас университети бүгүнкү күндө мыкты билим гана бербестен, илимде да лидерлик кылып, жаңычылдыкка умтулуп, эл аралык деңгээлде таанылган илимий борборго айлангандыгын белгиледи. Кутмандуу кечиңиздер менен, урматтуу Алпаслан Жыйлан мырза, урматтуу бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары, сайгидер конуклар, кыйметтүү академиктер ve sevgili öğrenciler. Kırgız Respublikasının Jogorku sotunun jana jeke özümdün atman Kırgız-Türk Manас Üniversiteti'nin жалпы жамаатын 30 жылдык мааракеси менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Манас деген ысымдын өзү улуу жоопкерчилик, татыктуу мурас жана келечекке аманат. Ушул учурдан пайдаланып, ар бириңиздерге бекемден соолук, шексиз ийгилик, жаңы табылгалар жана чоң жетишкендиктерди каалайм. Бу весилеyle Кыргыз-Түрк Манас Üniversitesi'nin 30. yıl dönümünü bir kez daha kutluyorum. Hepinize sağlık, mutluluk ve başarılar dilerim. Teşekkür ederim. Çok rahmet. Кыргыз Республикасынын Жогорку соту менен Кыргыз-Түрк Манас университетинин ортосунда түзүлгөн тыгыз кызматташтык жана байланыштардын бекемделишине байланыштуу Жогорку соттун төрагасынын орун басары Нургүл Бакировага университеттин 30 жылдык мааракесине арналган юбилейлик медаль ыйгарылды.